УКМКнын төрағасы Камчыбек Ташиев аталған қызматты башкаруу убактысы азайып жаткандыгын, бул орунда түбөлүк отурбай турганын билдирди. Бул тууралуу регион телеканалына берген маегинде айтты. УКМКнын төрағасы 15 жыл атайын кызматты жетектебей турганын, бул кызматты аркалап жаткан 2,5 жыл өтүп кеткендигин, ошол себептен аз убакыт калганын билдирди. Ошондой эле ал аталган кызматта 10 жыл отурууга мүмкүнчүлүк жок экендигин баса белгилеген. Мындан тышкары ал УКМКнын ичи тазаланып, баары өз ордуна коюлуп, бир топ жакшырып жатканын билдирди. Эске салсак, Ташиев 24 майда Фейсбуктагы баракчасы аркылуу өлкөдөгү коррупция, оор жана оор кылмыштар менен болуп жаткан күрөш тууралуу айтканы бар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайдын Синьцзян уйгур автономдуу районунда болгон иш сапарынын алкагында Хаоге International компаниясынын башкы директору Лю Чанчу менен биргеликте Кыргызстандын түзмө-түз иш алып барууга кызыккан 30тан ашуун Кытай ишкерлеринин катышуусундагы Кыргызстан-Кытай бизнес жолугушуусуна катышкан. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, Төрөбаев эки өлкөнүн экономикасына салым кошууга бел байлашкан. Ошондой эле жолугушуунун жүрүшүндө ар кандай тармактагы ишкерлик чөйрөсүндөгү презентациялар көрсөтүлүп, аны менен бирге сунуштар жана инвестициялык долбоорлор каралган. Ошондой эле иш сапардын алкагында Бакыт Төрөбаев Үрүмчү шаарындагы Чунтай корпорациясынын эл аралык кургак портунун жана эл аралык базардын жетекчилиги менен жолугуп, эки тараптуу энергетика, соода, транспорт, айыл чарба жана жеңил өнөр жай тармактарында сүйлөшүп. Президент Садыр Жапаровдун Орусияга болгон 2 күндүк иш сапары аяктап, Бишкекке кайтып келди. Бул тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалым болгондой, иш сапарынын алкагында 24 майда мамлекет башчысы Москва көп полярдуу дүйнөдөгү Евразиялык интеграция 2 Евразиялык экономикалык форумунун пленардык жыйынына катышкан. ЖЭКтин жыйынтыгында ИАЭП алкагында экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана интеграцияны андан ары тереңдетүүгө багытталган бир катар чечимдер жана документтер кабыл алынды жана кол коюлган. 25 майдан 26 майга караган түнү Орусиядагы иш сапарын аяктаган президент Садыр Жапаров Бишкекке кайтып келди. Кечээ 25 майда республикада акыркы коңгуроого арналган майрамдык иш-чаралар тынч өттү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, билим берүү мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу, коомдук тартипти сактоо максатында республиканын ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы кызматын күчөтүлгөн режимде өткөргөн. Борбор калаадагы бардык мектептерде балдар иштери боюнча инспекторлор, милициянын участкалык инспекторлору, кызматкерлери кызмат өтөшкөн. Майрамдык иш-чараларга 2366 билим берүү уюмдарынын 200 миңге жакын бүтүрүүчүлөр катышкан. Акыркы коңгуроо учурда коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоого 5 миңге жакын милиция кызматкерлери жана 52 милициянын көчмө кабылдамасы жооптуу болду деп билдиришти мекемеден. Алардын айтымында учурда өлкөдө абал туруктуу. Милициянын кызматкерлери тартипти сактоо жана балдардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча күчөтүлгөн тартипте иш-чараларды алып барышты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Ысык көлдүн Тоң районундагы жайлоолорго жааган кардан улам мал жандыктары өлгөнүн билдирди. 23 майдан 24 майга караган түнү аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Тоң районунун Улакол, Күнчыгыш, Көлтөр, Мамбетов, Тоң жана Төрткөл айыл аймагынын жайлоолорунда нөшөрлүү жааган жамгыр кардан улам малчылар чыгымга учурады. Нөшөрлүү жааган жамгыр жана кардан улам Тоң районунун аймагында 9 жылкы, 26 уй, 353 кой эчке өлгөн. Белгилеп кетсек, Күнчыгыш айыл аймагына тиешелүү Жазы Кечүү жайлоосуна жергиликтүү эл малчыларга 200 түк той жеткиришкен. Ал эми башка аймактагы жайлоолордо кар эрип кеткен. Ош облусунун аймагында акыркы коңгуроо аз эминен кийин окуучулар автоунаа айдап бара жаткан жеринен кармалышты. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Эскертүүлөргө карабастан Кара Суу жана Ноокат районунун окуучулары акыркы коңгуроодон кийин автоунаа айдап бара жаткан жеринен кармалган. Жалпы 4 унаа токтотулуп, алардын 2 Кара Суу, 2 Ноокат районунун окуучуларынын башкаруусунда экени аныкталган. Унаа башкарып бара жаткан бүтүрүүчүлөрдүн айдоочулук күбөлүгү жок экендиги аныкталган. Белгилеп кетсек, окуучулардын коопсуздугу үчүн облустук кызматкерлер тарабынан эс алуучу жайларга баруучу жолдордун бардыгына атайын күзөттөр коюлган. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.